Дени сак жашоого үгүттөө максатында уюштурулган Мурас турнири акыркы 2 жылдан бери өтүп жатат. Мамлекет башчысы турнир максатына жетип жатканын айтууда. Мамлекеттик мекемелерде активдүү жамааттык эс алууга көңүл бурула баштаганы белгиленди. Кандайдыр бир иш-чаралар болсо, же болбосо ушундай бир майрамдык бир иш-чара уюштурса, сөзсүз ушу футбол, кичи футболду уюштуруп, байге коюп, ушинтип атканын көрүп атабыз. Бул абдан жакшы, анткени бул спорт эле пропагандалоо эмес, бири-бирин ынтымакка чакырып, элди биримдикке чакырган иш-чара десек дагы болот. Турнирге 16 команда катышып, алар 4 тайпага бөлүнгөн. Эрежеге ылайык көбүрөөк упай топтогон команда кийинки айланпага жолдомо алат. Бул ирет атаандаштык сезилерлик курчуганын команда мүчөлөрү бир ооздон билдирүүдө. Мелдештин азыркы чемпиондору Ден соолук командасы алгачкы оюндагы атаандаш менен кыл чайнашкан оюнда тең чыкты. Быйылкы жыл аябай өзгөчө болуп атат. Командалар да көбөйүптүр, анан оюнчулар да аябай күчтүүлөнүптүр. Ар бир команда күчтүү оюнчулар таап келиптир, өздөрүнүн тармагынан. Бирок ошонусу менен кызык да бул мелдеш, бул эми чемпионат мира эмес да. Бул ынтымакчылык, биздин ажообуз айткандай, бири-бирибизди таанып, бири-бириз менен көрүшүп, пропаганда спортту алдыга жылдыр, ден соолукту алдыга жылдыр. Мына бүгүнкү азыркы убакта биз эми былдыркы чемпионбуз, Кудай буйрса. Биринчи оюнда ойнодук, жакшы буюрса группада ойноп атабыз. Биз командабыз былтыртан бери ойноп келебиз. Мен өзүм 2 жылдан бери ойноп келем. Аймактар командасы. Курамы губернаторлар, шаарлардын мэрлери, айыл өкмөттөр. Бүткүл область боюнча 7 областта. Биз эми даярдыкты ар ким өзүбүз жерибизде кылып атабыз. Жумушка байланыштуу жумуштан кете албайбыз, барып сборлорго өтө албайбыз. Өзүбүздүн ар ким өз жерибизде даярданып келип, ушул жерде оюнга чыгып атабыз. Демейдегиден өзгөчөлөнүп, бул сапар өлкөнүн белгилүү ишкерлери менен банктардын жетекчилеринен турган командалар турнирге кошулду. Айрым оюнчулар турнирдин алдында машыгууларды өткөрүп, дыкат даярдык көрүшкөнүн билдирди. Быйылкы турнирдин деңгээли өтө бийик. Турнир жакшы уюшкандыкта башталды. Оюнчулардын деңгээлдери абдан жогору экен, биз аны көрүп турабыз. Кудай буйрса, быйылкы турнир жакшы деңгээлде өтөт деген терең ишенемиз. Эми турнирге ийгилик каалап коелу. Буга чейин машыктыңыздар беле, кандай даярдык болду эле? Буга чейин биздин команда эми ишке байланыштуу көп терең машыгылган жок, бирок 2-3 жолу келип, мындай бири-бириз менен таанышып, көрүшүп, 1-2 жолу машыкканга жетиштик. Анан ошонун негизинде мына азыр кичине тең чыкканга жетиштик деп ойлойм. Жакшы ойнодук деп ишеним болуп атат. Кудай буйрса, мындан оюндар жакшы деңгээлде болот деген ойлойм. Жыл сайын ошо президент жылына 2 жолу бекитип туруп, анын өзүнүн фондунан акча бөлүп берет. Баш байге фондун жалпы суммасы 1 миллион сом. Анан ошону баягы 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орундарга бөлүп койгонбуз. Негизинен эми бул баягы ар тармактын өкүлдөрүн бир жерге жыйып, өзүнүн сөзүн айтып кетпеди президент. Баягы чечилбеген маселелерди ушул жерде жолугушуп, бири-бириз менен акылдашып, кеңешип, чечип, ынтымакка чакыруу максаты, дени сак улут дегендей спортко баарын үгүттөө максатында өткөрүлүп жатат. Эми 9 декабрда жарым чейрек финал жана финалдык беттештер өтөт. Айта кетсек, турнирге президенттин командасы, өнөр, бизнес, журналисттер, алга, спорттук федерациялар, жогорку кеңеш, аймактар, ыйман, ден соолук, билим, фемида, коопсуздук, спорт жылдыздары, достук, банктар командасы катышууда. Оюндар Арча-Биши конушундагы ден соолукту чыңдоо комплексинде жана Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өттү. Оюндагы биринчи голду Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров киргизди. Сайфуддин Мурзаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.